кыргызстандыктардын бактылуу болушун каалайм. Убагы келгенде эс алганга да күн келет. Ага чейин эл үчүн кызмат кылыш керек. Кыргызстанда 80ден ашык улут жашайт. Бири менен кыз алышып, кыз беришсе ынтымак болот. Жакшы иштеп, жалкоолук болбой, ынтымакта болуп иш алып кетсе, биздин кыргыз мамлекетибиз алдыңкы мамлекеттердин арасына барып кошулат го дейм. Кыргыз Республикасында бекем тынчтык менен туруктуулукту жаратуу үчүн жагдай шарт түзүү ар бир адамдын катышуусу менен мүмкүн. Анткени ар бирибиз маанилүүбүз. Я учитель. Меня зовут Дюшен. Я буду учить ваших детей. Мы построим здесь школу. Мугалим өмүлү дарак деген сөз мугалимдик кесиптин канчалык кадыр баркка, сый урматка ээ экендигин көрсөтүп турат. Мектеп билим башаты болсо, ал эми билимге шам чырактай жол көрсөткөн мугалим деп билебиз. Эчен залкар адамдар, өлкө башкарган министр-президенттер да бир кезде мугалимден билим алганын, ошол билимдин арты менен тажрыйба топтоп, бийиктикке жеткенин эч ким тана албаса керек. Ар бирибиз маанилүү теле долбоорунун бүгүнкү чыгарылышында мугалимдик кесипти аркалап, анын түйшүгү менен рахатын эч нерсеге алмаштырбай эмгектенип жүргөн адамдар менен тааныштырабыз. Түгөлбаев Орозобек агай 40 жылга жакын убакыт Кыргыз билим берүү академиясында эмгектенип, мугалимдерге мугалим болуп келген адам. Кадырлуу эс алууга чыкса да, сүйгөн кесибин аркалап, жада калса заманбап техниканын тилин таап, информатика сабагынан компьютердик билим берип, өз эмгеги менен мугалимдердин билимин жогорулатууга салым кошуп келет. 1961-жылы Кыргыз улуттук университетине келип, анда бир эле университет бар болчу. Анан физика математика факультетине кирип, ошону окуп, ошону бүтүп, андан кийин мугалим болуп иштеп калдык. Кочкор районунда мугалим болуп иштедим. 10 жылча, 9 жылдан ашык. Ошонун ичинде 1 жыл армияда кызмат өтөп келдим. 1 жыл менен бошоткон болчу. Андан кийин 1976-жылы Бишкек шаарына келип, Бишкек шаарында да ушул эле Кыргыз билим берүү академиясынын ошол убактагы башталган, мындайча айтканда, бир бөлүгүнө келип кирип, Кыргыз педагог илим изилдөө институту деп койчу. Ошого келип кирип иштеп, андан бери карай анан билим берүү институту болду. Андан кийин Кыргыз билим берүү академиясы болду. Анан ошондон бери карай ушул жерде иштеп келатам 1976-жылдан бери. Анан азыркы учурда мугалимдердин билимин өркүндөтүү же болбосо мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу курстарында иштеймин, информатикадан сабак берем. Азыркы менин ишим, кесибим ушул. Саламатсызбы балдар? Саламатсызбы. Үмүталиева Синакулеже Бишкек шаарындагы номер 61 автордук физика-математикалык мектеп лицейинин кыргыз тил мугалими. Өз эмгеги менен эне тилибиздин өнүгүшүнө салым кошкон инсандардын бири. Анын кыргыз тилин үйрөтүү методикасы борбор калаабыздагы жаштардын кыргыз тилине болгон кызыгуусун ойготууга өбөлгө түзүп келет. 1978-жылы Курский Россияда Курск деген шаар бар. Ошол жерде педагогикалык институту бүтүргөн. Факультетти, филологиялык факультетти бүтүрүп, анан кийин бүтөөр менен эле кыргыз жергесине келип, орус мектептерде иштеген. Ошол мезгилде кайра куруу деген мезгил болуп калыптыр. 80-жыл, 85-жыл, 87-жыл ошол мезгилде ушул жерге көчүп келдик үй бүлө менен. Анан кийин жумуш бар деп сурасам, жумуш жок деп айтышты. Анан кийин бирок кыргыз тил боюнча сааттар бар дегенден мен макулдугун бердим. Анда 93-жыл болчу. Баштадым, көрдүм, ыкмалар баягыла экен. Өзүм үйрөнүп баштадым. 1-чи класстан баштап 4-чү класска жери 5-6 жыл иштеп чыктым. Андан кийин акырындык менен ортоңку звеного өттүм. 6-чы, 7-чи, 8-чи класстарда окуп баштадым. Аяктан өздөштүрүп, жаңы ыкмаларды өзүмдө үйрөнүп, кээ бирлеринен дагы көп эмелерди үйрөнүп өзүм.
номер 61 мектепте 1993 жылдан бери иштеп келе жатам. Ушул мезгилдин ичинде 1995 жылы жыл мугалими деген наам алдым. Борончиева Ширин Кыргызстан эл аралык университетинде ага окутуучу. Жаш болсо да мугалимдер жана студенттер арасында өз эмгеги жана тажрыйбасы менен кадыр баркка ээ. Мугалимдик кесипти өз каалоосу менен тандап, эл агартуу жаатында эмгектенип келет. Мен ойлойм, эгерде Кудай мени өткөн заманга деле алып келсе, мен баары бир ушул кесипти тандайм деп ойлойм. Анткени кичинекейимде мен өзүмдүн келечегимди көп ойлончумун, ким болом, кандай киши болом деп. Ошондо бир орун табындоого мен аракет кылайын деп көп ойлончумун. Кесибимди туура тандайм деп жүргөм. Бул кесибим менин ушул адамдардын жашоосун өзгөртсө экен деп ойлонгом. Андан 11-класста ушу тарых саланы жакшы көргөн үчүн мен Бишкек гуманитардык университетине тапшырып, эл аралык мамиле жана чыгыш таануу факультетине тапшырып, 5 жыл окуп, 5 жылдын ичинде конференцияларга активдүү катышып, дебаттарга катышып, ошол убакытта мени ушул МУКтун зав кафедрасы көрүп калып, ушул университетке чакырды. Азыркы коомдогу мугалимдин ролу деген бул өзү өтө татаал, өтө чоң маселе. Бир убакта мисалы биздин коомдо, кыргыз коомунда, көчмөнчүлүк коомдо бул вазифаны, бул жумушту улуу муундар аткарган, аксакалдар аткарган, баланын атасы аткарган. Башкача айтканда бир муун менен экинчи муундун ортосундагы байланыш үзүлүп калбас үчүн муну ушул адамдар жоопкер болгон. Атайын мектеп ал учурда болгон эмес. Мектеп кийин мусулман кат таанытуу мектептери болгон, алардын жөндөрү, шарттары башка. Андан азыркы коом, азыркы доор башка болду. Ааламдаштыруу доору деп атабыз азыр. Глобалдаштыруу мезгили деп. Глобалдаштыруу деген кар көчкүсүндөй болгон көчкү бүт дүйнөнү каптап келатат. Ушул учурда ар бир элдин, ар бир өлкөнүн өзгөчөлүктөрүн, калктын каада салттарын жана башка көп нерселердин баарын сактоо менен биринчиден, экинчиден азыркы доорго туура келе турган заманбап билимдерди берүү. Муну ушулардын баардыгы мугалимдин милдети болуп атат. Илгери мугалим дегенде баары чочулап, урматтап, барктап турчу. Азыркы мезгилде мугалимдерди ожеки даңазалайт, бирок практика жүзүндө андай болбой жүрөт. Андай мугалимдер деле аз болуп баратат. Ошон үчүн биз улуумун ушу кичинекей муундарга, келатта турган муундарга жакшы сөздөр менен, жакшы үлгү менен көрсөтүшүбүз керек. Мен оюмча мугалимдин кесиби коомдо эң башкы ролду ойнойт дейм. Анткени мугалимден биздин колубуздан көп нерсе болот деп ойлойм. Анткени биздин мисал үчүн бир группада 30 бала, экинчи группада 30 бала, ошонун баарына алып 60 студент болот. Ошонун баарына 100%-тин 70-80%-тин билимин, өзүнүн билимин берсең, анда коомдо кандайдыр бир жаңылыктарды жасайт деп ойлойм. Бишкекти тургузат турган мен оюмча менин студенттерим биздин мамлекетти көтөрөт деп ойлойм. Ошого ишенем, жана менин бүтүрүп кеткен студенттерим азыр жогорку кеңеште иштешет, парламентте жүргөндөр дагы бар, башка тышкы мамлекеттерде жүрүшөт, чалышат. Ошон үчүн мен ишенем, биздин колубуздан көп нерсе келет деп ойлойм. Мугалимдер жекелеттеги окутуу маселе менен иштебей, алардын жанагы адамгерчилик, сый, урматтоо дегенди, барктоо маселесин көтөрүү керек. Мен кайра Чыңгыз Айтматовго кирейин. Анын бир сөзү бар. Адам болуу эң кыйын. Кичинекей балдарды тарбиялоо дагы кыйын. Эгерде биз мугалимдер туура тарбия берсек,
туура окутсак, туура түшүндүрсөк, туура багыт берсек, кийин мекемелерде мыкты кесипкөй болуп чыгышат деп ойлоймун. Анткени биз туура багыт берсек, ошол эле кичинекей өспүрүмдөрдөн өзүнүн үйүн, өзүнүн сүйүктүү мектебин, өзүнүн мекенин даңазалай турган мезгил келет. А биз мугалимдер эң башкы кадамдарын биз тарбиялай беришибиз керек. Biz sizler menen internette iştөөнүн өзгөчөлүктөрү, сырлары менен таанышабыз. Жана ошону менен бирдикте интерактивдүү доска менен таанышып, интерактивдүү доскада иштөөнү үйрөнөбүз. Биз сабактарыбызды семинардык формада өтүүгө аракет кылабыз. Бул агайдан биз аябай көп маалымат алдык. 2-3 күн болду, келип окуй баштаганыбызга маалымат алдык. Дагы деле ойлоп атам, 7-6 күн бар, дагы көп маалымат алып кетебиз деп. Себеби дегенде агайдын мен бир нерсесине таң калдым. Биз билбеген, жаштар билбеген көп маалымат бул агайдын өзүндө бар экен. Бизге өзүнүн билимин эч аябастан, талыкпастан берип жатат. Буга дагы биз ыраазыбыз, өзүмдүн рахматымды айтам. Анан мугалимдердин баары тең келип, биз эми ар бирибиз өзүбүздүн билим деңгээлибизди дагы да болсо жогорулатып, окуучуларга мындан да артыгыраак билим берүүгө аракет кылабыз. Бияктан именно вот интернет менен байланыш экен, кызыгуу менен карап атабыз, өздөштүрүп атабыз. Вот темалар боюнча бүгүн слайд эметтик, өздөштүрдүк. Бул башкача түзүлдүк да, именно создание фильма деп атат да. Создание слайд фильма на Movie Maker. На Movie Maker сначала создается проект, получается так. Инновационную технологию өркүндөп атат. Жалаң эле ошо календарный план менен теманы өтпөй, ошо жаңы инновационный технология менен колдонуп, балдарга ошо өздөштүрүү үчүн мындай түшүнүк бериш керек. Анын үчүн биз өзүм эле иштемен көп нерсени билишим керек. Ошо өзүм жашыма карабастан дагы алдыга жылайын деп келдим. Орозбек агайга чоң рахмат. Бул кишиден көп нерсени алса болот экен. Кызыгуу менен окуп атам. Алдыда да күндөр бар. Ойлойм, өзүм дагы билимимди именно ошо информатикада да жогорулатам деп өзүм ишенем. Үйрөтүү, көрсөтүү, демонстрациялоо. Бул бир жагынан боло турган болсо, экинчи жагынан ошол көрсөтүү, үйрөтүү, демонстрациялоо учурунда активдүү методдорду пайдалануу. Окутуунун активдүү ыкмаларын пайдалануу керек. Окуучуларды активдештирүү керек. Мына мугалимдерди дагы, окуучуларды активдештирүү керек. Эң эле биринчи мотивация түзүш керек. Сабак баштаганда мотивация түзүү деп коет. Мисал үчүн мотивация деген эмне? Ошол сен айта турган, үйрөтө турган нерсенин анын турмушунда кереги тие турганын, аны ал кийин колдонула тургандыгына кызыктыруу керек. Ошондо жана көзүндө тийип турган, мындайча айтканда, учкун чачырайт дагы, ал билим алгысы келет. Мугалимдердин өзүнөн сурайбыз. Силер эмнеге кызыгасыңар? Эмнени билгиңер келет? Жана мугалим айтты го, азыркы окуучулар мугалимге өзүнүн эмнени билгиси келгенин айтышат деп. Анын сыңарында биз дагы мугалимдер эмнени билгиңер келет дейбиз. Анан ошого жараша иш кылабыз. Мурунку мугалимдердин, жашы өткөн мугалимдердин сабак берүү деңгээли азыркы мугалимдерге караганда жогорураак деп баалайм. Жогору деп баалайм. Алардын методикасы биздин методикага караганда билим деңгээли күчтүүрөөк. Биз деле аракет кылып атабыз, ошол мугалимдерден сабак алып, билим алып, ошондой деңгээлде окуучуларга билим берсекпи деп. Информациялык, коммуникациялык технологиялар. Ошолорду пайдалануу менен, мисалы интерактивдүү досканы пайдалануу менен, ушул
байланышты тездетүүгө, ал байланышты жакшыртууга болот. Мисалы, мына компьютерлер, класстагы компьютерлер. Биринчиден интернет аркылуу байланышыбыз бар. Интернеттен биз өзүбүз каалаган материалды ала алабыз. Бизди кызыктырган окутуу методун ала алабыз. Ошону менен бирге класста локалдык же болбосо жергиликтүү тармак бар. Анда кандай болот? Анда бул жергиликтүү тармак орнотулгандан кийин ар бир угуучу өз компьютеринен мендеги материалды ала алат. Чыңгыз Айтматов ушул эле чыгармадан үзүндүлөрдү жазган, туурабы? Ошол үзүндүнүн дагы бир бирөөсүн ким айтып бере алат? Же көрүнбөйт, же жол бербейт. Жоламан, кайдасың? Бул мен, сенин энеңмин. Кайдасың? Жоламан, улум. Улум эмне болгон деп чычылган нейманине үн салып баратыйм. Азыркы учурда биз кээ бир адамдарды макул дейбиз. Анткени алар өз тилин, тарыхын, ата-баба салтын унутушту. Эгерде Чыңгыз хан жарым дүйнөнү баш ийдирсе, ал эми Чыңгыз Айтматов бүт дүйнөнү баш ийдирди. Эгерде Чыңгыз Айтматовду окуучуларым билбесе, анда мен бул жерге мугалим боло турган жолум деле жок. Эгерде мен ушу балдарга Чыңгыз Айтматовду, Алыкул Осмоновду, Токтогул Сатылгановду, Тоголок Молдону, Сүймөнкул Чокморовду тааныштырып, түшүндүрүп, керек болсо кызыктырып, мен ойлойм, бул өмүрүм бекер кеткен жок деп. Алыкул Осмонов, 5 бармак, 5 бармак, жечү тамак, жакшы тамак. Жаш эмес кылым баскан карай тамак. Кыргызда бир адат бар өз колунан, көз суюп ударниктин кадырламак. 5 бармак, күчтүү тамак, майлуу тамак, өзүнүн эмгегинен келген тамак. Бирок да бул тамакты жалгыз койбой, жанына жолдош корсок тандап. Онда жаны кубатканга тарап, эң сонун өсөр эле жаш замат. Андыктан ар бир ойго парыз болсун. Оростун, помидорун, капустасын, бадыран, картошкасын кабыл алмак. Мен мынтип ойлоп жүрөм, кандай өзгөрүү керек Кыргызстанга? Эң негизгиси биз, мен өзүм мугалим болгондон кийин, биз бир идеологияны тандашыбыз керек. Өйдө ылдый кылбай эле кыргыздын үрп-адатын, маданиятына, кыргыздын белгилүү жазуучулардын, акындардын чыгармаларына эле кирип эле, баарына эмес, классикалардын тандап эле, ошол аркылуу эле балдарды окутушубуз керек. Эгерде аң сезимин оңдосок, өспүрүм балдарды, анан кийин тиги жогорку окуу жайындагы мугалимдер биздин ушул эле жумушубузду, идеологиябызды жогорку деңгээлде өйдө көтөрүшө эле, туура багыт менен кетебиз деп ойлойм. Кыргыздын үрп-адатына, кыргыздын маданиятына, кыргыздын өнөрчүлүгүнө басым кылышыбыз керек. Мен Синакурскийдин аябай урматтайм, аябай жакшы көрөм. Себеби ал мени эң маанилүү сапаттарга үйрөттү. Мисалы, биз Манастын 7 суятыбызды тапшырабыз, сабакта ошолорду өтөбүз. Анан ошол патриотизм, ариеттик сапаттар жөнүндө аябай көп маалыматты билдим. Синакур эже бизди өз мекенибизди сүйүү керек деп, сакташ керек деп аябай жакшылап үйрөттү. Ошол үчүн менин окуума, менин дилиме ошол Синакурский язмы анан аябай зор болуп калды. Синакурский тилин бизде окутканда мен кыргыз тилди сүйүп калдым. Андан мурун мен кыргыз тилди такыр билбей жаткам. Бирок азыр анча сүйлөп калдым. Ушу жазгандарым, жаңы ыкмаларды, ушу жаңы мугалимдер, ушул эле балдарым, мейли 3 сөз алсын, мейли 5 сөз алсын, мейли менин бир кичинекей тарбиям алсын. Бирок үйүнө жакшы үлгү болгум келет да ушу балдарга.
керек болса даже мұғалімдерге. Москвадағы Ломоносов атындағы лицейде оқығам. Ошол жақта 3 жыл оқығам. Андан кейін мен қырғыз тілі тақыр эле унутуп калам. Бирок Кыргызстанга кайра келип, Бишкекке 61-чи мектепке келип, эң бир жолу кыргыз тили сабагына келип, катышып, Синокурский лицейдин классына келгем. Ошондон бери бир да жолу өкүнгөн жокмун ошого. Синокурский лицейга рахмат. Эми Синокурский лицейга бул чын эле ушундай балдарга жүрөк дили менен өзүнүн убакытын аябай, күчүн аябай, бизге баарын ар бир сабакта, ар бир теманы айтып, бизге бул чоң сыймык. Синокурский теманын мага сабактары абдан жагат, мага абдан кызыктуу көрүнөт. Анткени Синокурский өзү абдан кызыктуу киши да. Анан өзү сабак бергенде абдан кызыктуу берет. Анан бүт балдарды тең көрүп, бүт баарына жакшы билим берейин дейт. Жакшы бүт баарына кыргыз тилинде окутайын дейт. Кыргыз тилим бул менин жүрөгүм. Кыргыз тили менин мекеним. Манас менин туум. Чыңгыз Айтматов менин сыймыгым. Элим, жерим. Бул менин канымда. Саламатсыңарбы урматтуу дипломаттар. Бүгүн биз эң актуалдуу темаларды өтөбүз. Силер билесиңер, биздин сабагыбыз кандай аталат? Азыркы замандын актуалдуу көйгөйлөрү. Мурун Россияда мындай телешоу бар болчу. Фабрика звезд. Ошол билесиңер, бизде дагы ушундай передачалар бар беле? Көп болчу. Эми азыр болсо Афганистан жөнүндө эле көрөбүз. Звезда Афганистана бул 4 катышуучу болот, анын арасында бир аялзат болот. Ошондо биз көрөбүз Афганистандын жарандары ушул аялзаттын ырдаганы жана шариатка каршы чыкканына кандай көз карашы болгонун биз ушул видеодон көрөбүз. Биз көрүп кеткен тасмадан негизи биринчи жолу көрүп атам, бирок көп нерсени өзүм ала алдым дейм. Неге дегенде, биринчиден бул жакта негизи эле Ширин Омирбековна айтып кеткендей, Афганистан бул абдан татаал өлкө. Эгерде аял менен эркектин теңдигине келсек, Афганистанда аялдын укугу теэленет, аялдын үнү, добушу угулбайт, аялга зордук, зомбулук кылганга болот. Афганистан менен Кыргызстандын асман менен жердей айырмасы бар да. Мисалы, Афганистанда кыздарга чыкканга болбойт, 6-дан кийин же болбосо ар кандай кинолорго тартылганга болбойт. Ушундай да, бизде болсо ал уже 20-кылымда эле өнүгүп келаткан да. Эгерде мен жалпоо мындай студенттерди көрүп калсам, мен ошол студенттердин потенциалын көтөрүүгө аракет кылам. Мисалы үчүн мен лекция окуганда, эгерде мени окуучум укпаса же тапшырмамды аткарбаса, мен аябай кыйналып кетем. Ошон үчүн мен лекциямда жана семинарымда бардык студенттерим активдүү отуруш керек. Ошон үчүн мен 4-курска чейин ар бирөөнүн потенциалын чыгарганга аракет кылам. Ширин Өмүрбековна талапты аябай катуу койгон. Азыркы студенттердин тилин таап, алар эмнени кааларын жана ошондой эле алар сабакка кандай мамилени коюшту, алар менен кантип иштешти жакшы билет. Ширин Омирбековна является моим научным руководителем по написанию дипломной работы. Она очень опытный руководитель и профессионал своего дела. Мен 61-жылы окууга киргенмин, ошону тандап эле кирдим, мындайча айтканда. Анан эми ошол мен каалоо менен иштеп жүрдүм го деп ойлойм, кандайдыр бир даражада. Балдарым айтып калчу кичинекей кезинде. Кичинекей балдарым, уулдарым. Математик болобуз.
Біз дағы математик болабыз, математика мұғалімі болабыз деп қалышчы. Анан кейін андан айнытуға тура келіп атпайбы. Себеби бұл жұмыш абдан ардақты болғанменен абдан ор, жана бұға айтыла тұрған рахматтар жоқ қасы. Материалдық жағынан да ештеке жоқ, моралдық жағынан да ештеке жоқ. Ошон үчүн балдар өзүңөр каалаган башка кесиптерди тандасаңар болот. Чоңоюп келген кезде өзүңөр акылыңар жетет ага дечимин. Анализдеп көрсөм, өкүнбөйм мугалим болгонума. Акчасына деле карабайм. Балдардын ыраазычылыгын, сүйкүмдүү күлгөндөрүн, алардын жылуу сөздөрүн угулуп эле, ыраазы болуп эле өмүр сүрүп келатам. Мектеп бул менин өмүрүм, жаным. Ушул класска кирсем, мен өзүм үйүмдөй сеземин. Мен сыймыктанам өзүм кесибим менен. Чын айтсам, кыйынчылыктар ар кандай болот. Башында опыт жок болгон үчүн керкесте кыйналасың. Бирок арадан жумушту жакшы көрүп калганда сен эч кандай кыйынчылыктарды сезбей калат экенсиң. Кергезде түшүнүксүздөр болуп калат, студенттерге кээ бирде түшүнбөйт же иштеген жумушчуларың да түшүнбөйт. Мен аны карабай эле өзүмө мындай максат коюп, ошону мен алып барганга аракет кылам. Окуучуларыма ар дайым жаңы билим берүүгө, өзүмдү дагы жаңы деңгээлге көтөрүүгө. Ошон үчүн мен ойлойм, эгерде өзүң жумушуңду сүйсөң, эч кандай кыйынчылыктарды байкабайт экенсиң. Негизи биз позитивди алышыбыз керек. Жакшы, жагымдуу сөздөрдү айтышыбыз керек. Биздин Кыргызстанда көбүнчө мындай негативди айтып башташат да. Аны журналисттер да туура сура бербей жатышат. Журналисттер да туура сура бериш керек. Мындай позитив. Канчалык биз позитивди, жакшы сөздөрдү айтсак, өнүгүү жолдору, жакшы жолдорун айтсак, өнүгөбүз. Бири-бирибиз менен урушпай, талашпай, той-пойлорго барып жатпайбызбы? Демек, бул маселе чечилет. Коомдо ынтымакты камсыз кылуу керек. Коомдо ынтымак болбосо, бул биринчи. Коомдо стабилдүүлүк болбосо, жана коомдун ар бир мүчөсү өзүнүн ишин өз мамлекетине, өз өлкөсүнө арнабаса, эмгекчил болбосо, ал коом алдыга жылбайт. Сен карасың, сен сарысың, сен өзбексиң, сен кыргыз деген сөзгө негизи көңүл бурбаш керек. Анткени бир эле сөз болуш керек. Адам. Айтпадымбы? Адам болуу кыйын. Аны илгери тиги байкуш татар өзү улуту, Муса Жалил деген концлагерде болуп мындай сөздөрдү айтыптыр. Мен азыр орусча айтам, которсо деле кыйын эмес. Пускай на всем, что совершаешь ты, проступит след душевной чистоты, ведь сила не во внешности твоей, а в силе человечности. Демек, өнүгүү бетин эмес, өңүн эмес, улутун эмес, адамкерчиликтүү болсок барыбыз. Демек, ал улутунда унутуп калабыз. Мага жагымдуу сөздөрдү айтсаңар, мен эрим. Демек, адам болуу керек. Биз душман издегенди токтотушубуз керек. Биз өлкөбүздүн ар бир гражданы улутуна карабастан, жынысына карабастан, динине карабастан, бардыгы ушул өлкөнүн гражданыбыз, ушул өлкөнүн ат улумун деп сезиш керек. Ал үчүн ага ошондой шарттар түзүлүшү керек. Бардыгына бирдей. Бир эле улут бийликтердин баарына ээ боло бербеш керек. Бир эле улут байлыктарга ээ боло бербеш керек. Мына ушундай жагынан биз аксаганбыз. Бир улут бийликте турат, экинчи улут бай, чөнтөктө акча көп, байлыктын баарын ээлеп койгон. Андай болбош керек. Бийлик дагы, байлык дагы, билим дагы ар бир граждандын, ар бир адамдын
энчисинде болуш керек. Мен Кыргызстандын келечегин аябай сонун элестетем. Анткени мен ишенем, менин элиме ишенем, жериме ишенем. Биз өнүгөбүз. Эгерде биз жалкоо болбосок, биздин мамлекетибиз бат эле көтөрүлөт деп ойлойм. Кыргыз Республикасында бекем тынчтык менен туруктуулукту жаратуу үчүн жагдай шарт түзүү ар бир адамдын катышуусу менен мүмкүн. Анткени ар бирибиз маанилүүбүз. Ар бирибиз маанилүүбүз теле долбоору Бириккен Улуттар Уюмунун Калк фондунун Кыргызстанда этностор аралык тынчтыкты куруу максатындагы көп сектордук кызматташтык долбоорунун алкагында жана Бириккен Улуттар Уюмунун Тынчтык куруу фондунун финансылык колдоосу менен ишке ашырылды. Программадагы ой-пикирлер Бириккен Улуттар Уюмунун Калк фондунун же Бириккен Улуттар Уюмунун Тынчтык куруу фондунун расмий пикирин билдирбейт. Долбоор 5 областтын 23 айылдык жана шаардык аймактарында ишке ашырылат. Долбоордун өнөктөштөрү Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын этностук, диний саясат жана жарандык коом менен өз ара аракеттенүү бөлүмү, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары жана этностор аралык байланыштар иштери боюнча агенттиги, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы, эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фонду, мутакалим аялдар прогрессивдүү коомдук бирикмеси, демократиялык процесстерди изилдөө борбору коомдук фонду. Кыргызстанда этностор аралык тынчтыкты куруу максатындагы көп сектордук кызматташтык долбоорунун негизги милдети социалдык нарк-насилдерди калыптандыруу, жооптуу жүрүм-турум үлгүсүн жайылтуу, ар түрдүүлүктү сыйлоо мамилесине жана жарандык жоопкерчиликке чакыруу, пикир алышуу менен кызматташууга көмөктөшүү, зомбулуктун бардык түрлөрүнө карата эч түтүмсүз мамиле кылууну жайылтуу эсептелет.